Эсендер жакшыларым, жомогу жок эл болбойт, жалганы жок саясат болбойт деп макал чыгардым. Жомоктор дүйнөсүнүн ордосу болгон байыркы Грецияны тээ балалыктан бери сүйүп окуп чоңойдум. Калктын катарына кошулганымда саясатчыларыбыз Кыргызстанды демократиянын аралчасы деп жарыялады. Орус тилдүү эксперттер демократия в тюбетейках деп мыскылдады. Бүгүн ушул топунун астындагы демократиянын күнгөйү менен тескейин талкуулайбыз. Демократия же элдин бийлиги гректердин чоңдор үчүн чыгарган жомогу экен. Аны жапайы кавбойлор көчүрүп алып, бүт жер шаарын өрткө булап, байлыктарын тоноп жатат. Убагында эле философ Аристотель айткан: элдик бийлик болгон демократия бул анархияга алып келет, болбойт деп. Аны биздин кыргыз гректерге чейин эле койчусу көп болсо, кой арам өлөт деп даана айтып койгон. Аристократия бийликтин эң жакшы формасы деп Аристотель белгилеп кеткен. Аристократия дегени мыктылардын, ак сөөктөрдүн бийлиги. Бийлик ушундай, элдин каймагы болгон, көсөм адилеттүү, ыймандуу адамдардын колунда болушу керек айткан. Албетте Аристотельге кошулам. Муну пайгамбарыбыздан кийинки 4 халифалардын убагында көрсөк болот. Тилекке каршы, бийлик үчүн күрөштө аристократия көбүнчө олигархияга утулат. Олигархия олигархтардын же байлардын бийлиги. Шайтандын кулдары болгон массондор бизге мисал. Байлар саясатчыларды марионетка кылып ойнотот көшөгө артында. Дүйнөлүк практикада бийлик байлыкка баш ийет. Бизде өзгөчө уникалдуу система. Бекерден кыргыздын демократиясына топу кийгизген эмес. Кара күч менен бийликти басып алып, туугандары менен кошо бийлей баштайт. Кыргызстанда тууганократия. Акаевдин балдыздары менен Бакиевдин үкөлөрү баштап берген жаман жөрөлгө өнөкөткө айланды. Бир тамаша эске келди. Илгери атамекендик согушта Гитлердин сырдуу буйругу болгон экен. Колго түшкөн кыргыздарды суракка албай туруп, атып салгыла. Суракка алынса эле тууган болот дептир. Чынында эле тамашада айтылгандай, кыргыздар тууганчыл калк. Башка элдер бири-бирине мырза, жолдош, дос деп кайрылса, кыргыздар тааныбаган адамдарга деле туугандар деп кайрылат. Туугандык институтту бизде бекем орун алгандырынан кабар берет. Бул албетте жакшы. Пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы туугандык байланышты үзгөн адамды Аллах жактырбайт. Бирок саясатка туугандык аралашпаш керек. Ошого кыргыздар туура. Бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок, так айткан. Ушундай ыйманы жок туугандуу бийлердин, манаптардын айынан уруулар арасында ырк келишпей чабышып турушкан. Туугандык институту эң жакшы процесс. Европадагы ойчул философтор кыялданган коммунизмдин өзөгү болгон коммуна дал бизде, дал ушул тууганчылыкта. Париж коммунасы 72 күн эле жашаса, биз Альмусактан бери эле ошол кыргыз коммунасында жашап келгенбиз. Колунда бар кыргыздар эч качан элин ачка таштаган эмес. Сынган кылычтагы көзү көр болуп калган Сарыбайды Бекназар Баатыр көчүрүп алат алдына. Багат өмүрү өтөркөнчө. Ошого кыргыздан сойку гейлер чыккан эмес. Начар чыккан адамды туугандар оң жолго салып койгон. Заман тетир айланып, жапайы капитализм каптап, туугандардын саламы платный болуп, акчага учурашып калган учур. Илгеркидей эжемден калган жигар эле, байкемден калган бир боорум эле деп издеп келип чайлашкан туугандык жок. Күйөөдөн ажырашып келген эже карындаштарыбызды баткырбайбыз. Жетим калган жээндерге бир ысык чай бергенден коркобуз, катын урушат деп. Азыр туугандык 3 жерде бар. Той кылганда эстеп чакырат, кошумча кошуп кетсин деп. Сетевой маркетингге киргенде чакырат, менин артымдан киргиле деп. Кембагал болсоң тойго дагы, анан сетевой маркетингге дагы чакырышпайт. Анан колуңа амал. Бийлик тийсе заматта, тезекте айланган чымындай болуп туугандар топтолуп калат. Жанагы күйөөдөн чыккан эже карындаштарыбыз 77 эркектин башын аттап, байлык топтосо, уялбастан катташабыз. Тууганократия, үй-бүлөлүк башкаруу. Азия элдерине тандык менталитет. Ушундай башаламандык болбосун деп канча аракеттер болду. Ак үй 3 жолу өрттөндү. Айрымдары шейит дагы кетти. Деги кантсе болот. Куду жанагы жомоктогу мультфильмдей. Ажыдар менен согушканы кеткен жигиттер өздөрү ажыдар болуп кеткендей, үй-бүлөлүк, кландык башкарууну жок кылам деген азаматтар. Өздөрү ошол системанын курмандыгы болуп калып жатат. Эми кантип токтотсо болот? Көчмөн дөөлөттөрдүн ичинен эң көп жашаган Осмондор болгон. Башка көчмөн империялардын курулушунан кулашы тез болгон. Осмондордун сыры ушул тууганократияны токтоткондуктан. Осмон ханзадалары түрк кыздарга үйлөнгөн эмес.
Осмон ханзадалары Европадан келген күндөргө үйлөнгөн. Түрк кыздар күнүк болгондуктан эмес, түрк кыздарга үйлөнсө, тай журтту тайраңдап, мамлекетти башына кийип алган. Анткени түрктөр деле кыргыздан тараган тууганчыл эл. Европалык күндөрдүн таянаар тууганы жок болбогондуктан мамлекетте стабилдүүлүк болгон. Туугандардын интеграсынан ушунчалык безип калган экен түрктөр. Керек болсо, Демир Кыргыз Түрк банкында туугандар иштегенге болбойт. Мындай мисалдар көп компанияларда бар. Туугандар болгон жерде бармак басты, көз кысты болуп махинациялар менен коррупция болуп кетери толук мүмкүн. Биздечи? Балдарым акылдуу болсо, мен күнөөлүү эмесмин деп отура берет. Мен чынында эле түңүлдүм кыргыз саясатчылардан. Тарыхта эки гана эл башчы таза иштеди. Тууганократиясы жок. Бул Разаков менен Масалиев. Бизде ыймандуу бийлер жок эмес. Алардын табымактуу каза болуп жатышат. Союз мегилиден бери аларды төргө чыгарбайбыз. Айтсак, Төрөкелди Балтагулов, Султан Ибрагимов. Анан эгемендүүлүктөн кийин Насирдин Исанов, Бекмамат Осмонов, Жумабек Ибраимовдор эрте эле табышмактуу раматылык болуп кетишти. Хан таламай деген салт болгон. Ак кийизге көтөрүлгөндө хандын малын кедей, кембагалдар талап кетишкен. Хандын ичи атышкан эмес, чачылган малына. Бизде эл таламай, тескеринче. Кул тукуму хан болсо, мал жыйнайт. Хан тукуму хан болсо, эл жыйнайт экен. Качан бизди хан тукуму бийлеп, тышкы карыздан кутултуп, сырттагы миллиондогон мигранттарды жыйнаган экинчи манас келет экен. Өзүбүздөн чыган уулдарыбыз Бекмамат Осмоновдой маарага жетпей калып жатат. Акылына эмес акчасына, жөндөмүнө эмес жердигине карап шайлоодо добуш берген элде күнөө. Токтотуунун дагы бир жолу. Балким сырттан легионер, жапон же немис тектүү кризис менеджерлерин бийликке чыгарабыз. Анткени алардын туугандары келемиштей болуп кемирип жебейт Кыргызстанды. Кризис менеджерлер Кыргызстандан 3-4 эсе бай компанияларды кризистен чыгарган. Кыргызстанды омой эле бутка тургузуп коет. Тышкы карызды төлөп коюшат. Намыстана турган иш эмес. Эмнеге өзүбүз түз топ тебе албайбыз да? Африканын джунглисинен кара тору жигиттерди таап келип, футбол тааласына салганда намыстанбай, алга кыргыз деп бакырабыз. Саясатка келгенде андай эмес. Мына эгемендүүлүк алганыбызга 40 жылга жакындап калды. Экинчи дүйнөлүк согушта Германия менен Япония жер менен жексен болуп, теп-тегиз болуп калган. 40 жылдан кийин экөө тең алдыңкы ондукка кирди, бакубат экономикасы менен. Тууганократияны ооздуктай турган кандай механизмдерди айта аласыз? Бизде тоголок жетим бийликке келсе дагы заматта табылат туугандары. Санжырачылар менен тарыхчылар хандын бийдин тукуму кылса, арзыматырчы чоорчулар. 7 кылым илгери 7 атасы хан өткөн, 6 кылым илгери 6 атасы бай өткөн деп пактадан коюп, ажыдаарга айландырабыз өзүбүз. Сырттан келишине макул эмес болсок, анда чара колдонойлу. Тарыхты эмне үчүн окуйбуз? Көздүн майын кетирип. Бизде өз уруусу менен чоңдордун уруусун мактап, даңкташ үчүн окушат. Чоң аталарын колдоруна кылыч найза карматып, эстелик койгон окушат. Башка элдер бабалар ийгилигин кайталап, кетирген каталарды кайталабаш үчүн окушат. Бизде болсо бабалардын эмес, мурдакы президенттердин каталарын кайталашып жатабыз. Менимче президентти эл эмес, жогорку кеңеш шайлап, өкмөттүн курамын жогорку кеңеш түзгөндө гана оңолуу болот. Өкмөт менен президенттин жазылган, анан убадаланган программалары менен ишке ашпаса заматта жумуштан бошотулат. Жеке менчик компаниялар деле испытательный срок деген болот. Ошол мөөнөттө өзүңдү көрсөтүп жемиш бере албасаң, дароо айдаласаң. Эмнеге былжыраган, эт менен челдин ортосундагы сабатсыз чиновниктер чыкпаган кинедей болуп, мамлекетти артка тарта берет. Анткени тууганократия. Ушундай тууганчылык, кыргызчылык болуп чээнден чыгып кетип жатканда, жогорку кеңеш импичмент жарыялайт. Өкмөт менен президент алмашат. Парламент казандай кайнап, сагызгандай шакылдап турган аратор чечендердин орду. Парламент аялы болсо, өкмөт күйөөсү, аялы ажылдап турбаса, күйөөсү жалкоо болот иштебейт. Мына булбул болуп сүйлөп жаткан мен келсем деле бийликке, дароо дулдул болуп берем тууганократияга. Анткени эртең жаназаңа келбей коет туугандар, колунда болуп туруп карабады деп. Эмнеге илгерки осмондордой болуп тууганчылыкты тыя албайбыз? Анткени каалабайбыз. Эмнеси омой эле, өкмөт менен президент ишке келердин алдында туугандарын декларациясын көрсөтөт. Ушунча байлыктары бар.
көбөйбөйт, азайса азаят дешет. Жогорку бийликтегилердин туугандары бизнеске, анан мамлекеттик иштерге тартылбайт деп жобо болсо гана прогресс болот. Бул жобо Чыңгызхандын ясасында иштеп, ар бир кыргыз жогорку бийликтеги тууганынан тоскоол болбош керек. Бул жобо тек гана жакшылык үчүн. Кийинки келген бийлик мурдакы бийликти баары бир чукуйт. Туугандары абакта же чет өлкөдө качакта. Бийлик түбөлүк эмес, ар бир кыргыз түшүнүш керек. Бийликтеги тууганын арты менен топтолгон арам тамак аш болбойт. Сайылды кың этирбей, бийлеген диктатор Сталиндин уулу Вася дагы Сталин өлгөндөн кийин жашоосун түрмөдө өткөрдү. Кирүүсүндө болбосо, көз өткөндөн кийин сөзсүз сурак берет арам тамак үчүн. Сөзүмдү Кубанычбек Бакиевдин ырсаптары менен аяктаймын. Ис калтыр бул дүйнөдө атанын уулу деген. Ашыкча мүлк жыйнаба, ал кетпейт өзүм менен. Ис калтыр бул дүйнөдө боорукер сезим менен. Көңүлдү калтырбайлы, баар өтөт бул дүйнөдөн.